Баткенде майыптуулугу бар жарандарды колдогон акциялар өтүүдө. Баткен шаарындагы Нур балдарды калыптандыруу борборунда бүгүн 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнүн утурлаган иш-чара өттү. Аталган борбордун тарбиялануучулары, ата-энелер жана тиешелүү мамлекеттик кызматтардын өкүлдөрү катышкан майрамдык салтанат балдардын ыр-бийлери менен коштолду. Бүгүн 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптуулугу бар жарандардын күнүнө карата Нур балдарды калыптандыруу борборунун балдары, мугалимдери, ата-энелери менен кошо биргеликте чоң иш-чарага катышып отурабыз. Аябай шаңдуу өтүп жатат. Жыл сайын ушул күнү бүткүл дүйнөлүк деңгээлде коомчулуктун көңүлүн буруу максатында ушул майрамдык иш-чарага тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнү, бизнес тармактын жана ошондой эле бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн чакырабыз. Эң башкы иш-чаранын максаты ушул Кыргызстанда майыптуулугу бар жарандардын, өзгөчө балдардын абалына көңүлүн буруу, коомчулуктун көңүлүн буруу, алар башынан өткөрүп жаткан турмуштук оор кырдаалдарда ар тараптан колдоо көрсөтүүнү колго алууну ниет кылып келебиз. Бул турмуштук сыноого чыдап келе жаткан ата-энелерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби башка балдар менен биргеликте эле коомдун бир жакшы жараны болуп тарбияланышына колдон келген аракеттерин жасап, ар түрдүү Нур балдарды калыптандыруу борборунун кызматтарынан пайдаланып, окуп, билим алып, турмуштук көндүмдөргө ээ болууну жакшы жолго коюшту. Иш-чаранын максаты майыптуулугу бар жарандардын жана өзгөчөлөнгөн өспүрүмдөрдүн абалына коомчулуктун көңүлүн буруу жана аларга ар тараптан колдоо көрсөтүүнү колго алуу. Жалпыбызга маалым 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнүнө карата бүгүн Нур балдарды калыптандыруу борбору 2 декабрь бүгүн майрамдык иш-чарасын уюштурууда. Албетте бүгүн балдарыбыздын көңүлү абдан көңүлдөрү көтөрүлүп, абдан майрамдык маанайда белгилөөдө. Жалпы эле ошол бизди Нур балдарды калыптандыруу борборунун колдоо көрсөтүп келген майрамдык маанай менен тартуулап майрамыбызды балдарды куттуктап келген жалпы биздин демөөрчүлөргө, колдоо көрсөткөн мекеме ишканаларга терең ыраазычылык билдиребиз. Нур балдарды калыптандыруу борборунун жетекчиси Мээрим Мамажанованын айтымында учурда борбордо 30 бала тарбияланып жатат. Алардын 12си мектепте билим алат. Баткен облусунда бүгүнкү күндө жалпы 21 000 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар. Кудайберди Дүйшөев, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.